Sen aziz var, sen kontrabandist. Mama, Төртөз var, Han var, ошол жерде бар, гостиницага ушул спиндер мындай деп барып, ана казино ойногондо утуп тур десем ула 2 миллион доллардан ашык плюс болду. Баягы Болот Темирдин чыгарганы үчүн 1 миллион 350 миң доллар каршы болдум, туурабы? 1 миллион 320 миң. Анан мен заседанияда отурсам, Камчы Көлбаев чалдым ага. Сен билесиң, жанында отурат. Камчы Көлбаев чалды, шайыр Грузияга барып, шундай билесиң. Сен күнчүлүк болсо көлгө чыгып Бишкектен жерден жолу калды. Мен ал киши мен телефон каяктан тапкан билбейм. Мен барып жолуксам айтты, шайыр экөөң деди, Грузияга барып шундай казино ойноп сына деди, мага видеозапустар келди деди. Видеозапустар келди деди. Анан ошону жаап болсоңор революция болуп келет деди. Анан кийин мен каршы болгон жок деди. Мен 150 миң доллар каршыларды өзүмдү жапканмын. Анан сен менен сен телефонуңду сурап, сен сүйлөштүң өзүң, туурабы? Көлбаев. Сүйлөшкөндөн кийин ал Көлбаев бир кыргызча сүйлөгөн кишиге чакырды. Анан мен ортодо Грузияда кайсы кыргыз барсам, бул баягы Руслан Азимрой деген өкүл атасы. Ошого видеозапись келген. Ал Көлбаев көрдү. Көлбаев мындай деди. Ошо шайыр деле инем деди. Шайыр деле инем. Мен Москвада 400 миң доллар акчам бар деди. Мен аны ошону берип жаап турам деди. Мен айттым, шайыр менен өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар деди. Кийин өзүңөр сүйлөшүп алыңыз, шайыр, туурабы? Грузияда ошо карыздын жабылган эле. Эми жаңы жылда жана сенин видеоң чыктыбы? Анан кийин менин телефон бассам ошол SMS турат. Камчакайдан мага SMS келди. Сен шашырбай туруп шоктурума жакына жооп бересиң. Кийин ошону соккондон кийин ГКМга чакырды Камчакай. Чакырды дагы жүзүп берди, сен деди, биздин политический курска туура келбейт экенсиң деди. Сен арызыңды жазып бергин деди. Акыл деди, балдарды камактан чыгарып коюңуздар деди. Жаздым, кеттим, Америка баргандан кийин Камчакайдан SMS келди. Көрдүңбү деди. Шоктук кылсаң, мындан да начар болосуң деди.